Салам достор, билесиңби KG долбоору сиздер үчүн атайын кол өнөрчүлөрдү топтоп өзгөчө видео чыгарылыш жасады. Андыктан биз менен болуңуздар, биздин каналга жазылыңыздар, катталыңыздар жана коңгурону басканды унутпаңыздар. Анткени жаңы чыккан видеолор сиздер үчүн өтө пайдалуу болот. Бул видеолордон сиз көптөгөн нерселерди үйрөнөсүз, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизде конокто скульптор Байыш Чаткалбаев бар. Андыктан бүгүн биз Байыштын талантына күбө болобуз. Биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы, Байыш? Саламатчылык. Алгач өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Мен Чаткалбаев Байыш, Көркөм сүрөт академиясында окуйм. Азыркы учурда 5-курсмун. Буйруса 1 жыл калды бүтүшүмө. Аракет кылып атабыз бүткөнгө. Жакшы. Андан кийинки суроом ушул эми бардыгы эле жөн эле тандай бербесе керек да кесиптичи. Бул скульптор жагына эмне болуп кызыгып калдыңыз эле? Бул аракелдик жагына кызыккан себеби кичинекей кезимден эле кызыгып, ушул жакта окусам экен, ушул өнөрдү өнүктүрсөм экен деп максат кылган болчумун. Буйруса ушул максатыма жетип отурам. Дагы элге, жерге кызмат кылганга аракет кылам. Бет түзүлүштү жасаймын. Анткени ар бир адамдын мүнөзү ар кандай, ар кимге кызык болушу мүмкүн. Ошон үчүн Ошондо сиз менин мүнөзүмдү башыма бетиме чарып коесуз ба? Давайте. Аракет кылабыз. Ооба. Ошондо сизге азыр Бизге чопо керек, анан жыгачтан болгон каркас керек, анан моундай инструменттер керек. Бул чопонун түрлөрү болобу? Чопонун түрлөрү болот, бирок түс жагынан болот. Бул кызыл болсо, ак болот, сары болот. Ошо 3 түрү болот чопонун. Анан мындай жасалышы мындай пластилинге эле окшош. Мынакей жумуштун аягына жеттик, бүттүк. Бул 2 саатта бүттү бул жумуш. Бул негизи ичинде каркас бар. Азыр ушу кызыл чопон менен аселдин сөйлөкөтүн келтирдик. Мынакей достор, өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул менин башым мага абдан жакты, окшошуптур. Байыш, сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Биздин сунушту четке какпай келип бергениңиз үчүн өзгөчө ыраазычылык Чоң рахмат сизге. Достор, мен да жөнөтүп отурбай жүрөкчө жасап койдум. Биздин бул видеобузду бөлүшүп, жүрөкчөдү басып туруңуздар. Биз сиздер менен коштошобуз. Саламатта калгыла.